Assalamu alaikum. Урматтуу биздин президент Садыр Нуркожоевич. Биздин ушу Жалал Абад областынын Алапкы районунун Акбашат айылынанбыз. Биздин кайрылуусунун себеби бул алга эмес, үгүттөө эмес, бизге кайрылып атырбыз. Кайрылганыбыздын себеби бизге дамба курабыз деп атыр, Кудай кааласа. Канча келип кетти? 11-inde. 11-inde келип кеттир. Ошого биз каршы болуп атырык. Мына Кудай кааласа бизде кичине айыл, ушу айылдын ортосунан өтө турган болсо биз айылды каптап кетет. O dambanın dağın o bizden жоғарыда құрылат bir 5-6 kilometre, 5-6 kilometre болғанда деңгел өрейде көтеріледі. Егер ол açılıp Cebrail'ге olып кетсе, бұл айылды, Акбашатты, Сумсар, Шакаптарды полный алып кетет. Мына жақында эле 2-3 күндө сел болду. Bir эле сайдан болған сел şu Шакаптарды полный каптап алып кетти. Köprülerde o 65. yıl kurulgan, soyusun mezgilde kurulgan köprülerde alıp ketti. Oşo bir de saydan jağan sel. Eğer bunday katır sel bola turgan bolsa, bu yakta mnogo kötörüp ketет. Anан bizde çağılgan tez düşüp turat, çağılgan. O çağılgan düşüp şu katır jay turgan bolsa bu say jönüne alıp ketет. Bu saydı hiç kim oylagan jok. Bizdin ünümüzdü urmаттуу Садыр Нуркожоевич, siz угуп, мына жаш балдарды көрдүңүз келечекте балдарды. Шулардын келечеги Eğer bizke damба kurula turgan bolsa, biat büt jayıt, jayıt. Alapkı rayonu 1 may ayı ökmetin jayıtı biak jayıt özü, negizi. Ana biz şu mal menen gana ali kılabız, tirlik kılabız. Bu biaka damба kurulsa öte kıyım bolup kalat jaşoo. Anan bu gördüңүздөр, mına sayma eğer oşo mayga su gerek bola turgan bolsa, mında damба kurula turam deyette Papский мост бар. Ötkende bayagı Nişanып kimde geldi? Nişan bir deputat. Жайлаубай Nişan деген айтқан өткенде депутатқа қойып атканда. Bunu ben gördüm, no Papский мост ертеңден тоса болот деп. Ошо туура айткан ошо киши. Papский мост ертеңден тоса эч кимге зыяны жок. Өзбекстанга да өтпөйт. А мына жактан тоса Өзбекстанга өтөт. Мындагы суудан азыр şu агып аткан суудун 50% Өзбекстанга кетип атыр. Эгер ошо Papский мосттон тосса, ошо топтолот. Su jön ele ketip atыр. Bette men түшүнбөй атырмын bu. Je elde biliktegiler түшүнбөй атыр. Je emniyettegiler bir çurkagan adam yok. Mına жаштар туруп, no suudun 50% болбосо мен 40% азыр Өзбекстанга кетип атыр. А ошо Papский мосттон тозо турган болсо, ошол жерден топтоло берет. Суу өтөт бияка, алгиге Комсомолго. Şu суу деле азыр жетип артып атыр Комсомолдон. Эмнеге тозуп атканын биз билбедик. Азыр эми биз şu элдер бардыгы şu бул үгүттөө эмес бул. Elge gayrılıp atır, el bilen gayrılıp atır. Urmattуу Садыр Нуркожоевич sizge jetse, şunu bir özüңүz көзөмөлдөп көрүп берсеңиz. Кудай кааласа, мына жаш балдарды көрдүңүз, биз эми şu айылда азыр 1000ге жеткен түтүн бар. Жашоочубуз бар. Эми шулардын келечеги. Андан кийин бизди эч ким bir али кылган жок, келип туруп мындай кылайлы деген жок. Өзүбүз сизге кайрылып атырык. Шуну өзүңүз келип, bir адамдарды жиберип, көрүп, көрсөңүз болот. Bizge biyaka damба toskon bilen hiç faydası yok. Biz aytıp atırıq, biyaka dambanı toskon bilen faydası yok. Mına Papский mostda tossa bolat. Özbekistan'a su bekerle ketip atırıq. O ette ziyanı yok Papский mostda toskondun. Ötse Özbekistan'da canında dambaz var. Özbekistan dambaz var, dambazına çöt. Bizge ziyanı yok oşo. No su kışımen agat. O yerden tossa bolat. Onu eğer biyaktan tossa Özbekistan'a ketet. O yerden tossa Özbekistan'a ketpey kalat. O yerden Papский mostdan tosa. Oşoga mamlekette oşo alge birliktegiler dagın şu şettegi su şaka tossa şu Özbekistan'a ketkenге de kızıklar da. Oşon şunday atır. Bolbozam oşo Papский mostdan tossa Özbekistan'a ötpey kalat. Bir yerde şu birliktegiler aralashkan bunu bilbeymiz. Kuday toba kıldık o yağın. Aytpayla koyak. Oşo etten kızıklar adamlar var da kızıklar adamlar var. Şunu siz özünüz bir gayrılıp, Kuday kaalasa, mına elderdi gördüңүздөр, mına bu şerde жашоочуларыбыз, жаш балдар, булардан келечеги кандай болот? Бияка дамба курулса, bu dambaya азыр дамба эмес, бизде катуу жайт, сел. Катуу буржак түшөт. Мына Акташ урусу. Мунун аркасында көл бар. Көлгө түшүп эле бу жака чыгып, жаңбыр жай берет. Onu mынагы Алаукадагылар, mынагы Жалал Абадтагылар түшүнбөйт экен да бетте. Бизде катуу жаңбыр, катуу сел болот, постоянный. Bizge dambanın gereği yok, urmattуу президент. Assalamu alaikum. Urmattуу биздин президентибиz Садыр Нуркожоевич. Биздин сизге кайрылганыбыздын себеби Жалал Абад областынын Алапкы районуна караштуу 1 may айыл өкмөтүнүн Акбашат айылынын тургуну болом.
Биздин кайрылуубуздун себеби ошо Акбашат айылыбыздын эң жогорку сайдын башына дамба курулаттыр. Ошо дамбанын курулушуна биз каршы болуп атабыз. Биз эмне дейбиз? Если ал курулса, если ачылып кете турган болсо, сайдын ичи толо эл. Бизде ушу сайдын ичинде бир эле Акбашат эл эмес, Акбашат, Сумсар, Шекаптар эли айылдар бар. 3 айыл бар. Ошо 3 айылга бир аз кооптуу болуп атат. Ошон үчүн бизди карап берүүбүздү сизден суранабыз. Урматтуу биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич, биздин сизге кайрылуубуздун себеби Алапка районунун Алапка районунун 1-Май айылына караштуу Акбашат айылынын тургундарыбыз. Азыр элдер көп чогулуш керек эле, бардыгы тоо ташта. Ошондуктан ушул жердегилер жөн эле кайрылып атабыз. Биздин суудуга дамба курабыз деген экен. Ошону жакында билдик биз деле. Бир эле биз эмес, Шакаптар, Сумсар эли бардыгы ушу сайдагы суудун жээгине жайгашкан. Мында эки жагы дөң да ошого сайга эле жайгашкан. Эгер дамба ачылып кете турган болсо, жөн эле шыпырып кетет. Ушу алдыдагы балдардын келечеги үчүн сизге кайрылуу жасап атабыз. Ошо Акбашат айылынын тургундарынын атынан. Assalamu alaikum, кадырман көрөрмандар. Биз Акбашат айылынын тургуну Аширбеков Адылбек элдин атынан кайрылуу жасап атам. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич. Биздин кайрылуубуздун себеби ушул айылыбыздын башына бийиктиги 48 метр, кенендиги 50 гектар жерди чапчыган суу дамбасын курабыз деп куруу алдында турушат. Биз ошого элдин атынан билдирүү берели деп келдик. Бул биринчи эле бизге коркунуч жаратып атканы, бул кокуз ачылып кетсе, Акбашат айылында 2000 жашоочу бар. Элдин жашоосуна коркунуч келет. Жашап жаткан үйлөрдү, мал жандык бул эч кимди сай боюнда эч кимди калтырбаса керек. Андан ары Сумсар айылы бар, Жүнүс айылы, Кызылкоргон айылы, Шакаптар айылы, бүт айылдардын бардыгы коркунучта калып атыры. Сизден суранарыбыз, ушуну өз көзөмөлүңүзгө алып, карап берсеңиз, эл каршыбыз. Бул азыр курулуп аткан жер, ана жол турат. Ошол жерден могу жактагы дөңдүн башынача келет. Бияктыгы. Бул жакка келет. Бийиктиги ошо 48 метр дейт. Мунун эң эле дагы бир жери бетонный эмес, грунтовый болот деп атат. Грунтовый бул өтө коркунуч. Биздин Көкала жайлоонда жарым саат, 1 саат бурчак мөндүр жай турган болсо, сөзсүз сел келет, бул ачып кетет да. Мына кечеги эле 11-июнда болгон сел деле муну көрсөтүп койду. Ылдый жакта эч кандай көпүрө, асфальттарга чейин бузуп кетти. Бул кокус ачылып кетсе, 50 метр бийиктикте аккан суу жол, асфальт эч нерсени калтырбайт да. Ушул жагын карашса. Assalamu alaikum. Дайыр жолу кайрылуусунун себеби ушул дамба боюнча келдик. Жана ылдыйда айтылган аксакалдардын сөздөрү ушул жерде ушул жерде курулат турган болуп атыр. Мына биягы аркабызда жол салган, биягы суудун ушу аккан деңгээли ушул да. Буга чейин, бул дамбага чейин ушу Камсыбол май элине суу жетип эле келген. Мисалы биздин ошо Акбашатта жашагандарыбыздын ушу Камсыболдо үлүшүбүз бар. Камсыбол майда ошака барып суу убагында алып, убагында жетип эле келип атабыз. Азыр булардын не ойдо, бул кандай ойдо салынып атканын түшүнбөй атабыз да. Анан кайрылуубуздун себеби ушул суу, мисалы буну биз бир жака буруу берген жерибиз жок, бияктан бир тозулган жерибиз жок. Калашынча алып барып туруп ошо ылдыйда бир жерде мүмкүнчүлүк бар экен, өзү ушун дамба куруучу ошака курузун. Биздин элдин атынан сизге кайрылуубуздун себеби ушул нерсени ушу жокко чыгарып берсеңиздер, сизден сураныч. Биздин бу жерде могу ушу жайытыбыз, биздин Акбашат айылында ушу жактан эми мындай айтканда окат кылабыз да. Ушака мал чыгарабыз. Мал менен биздики мындай кооптуу да. Буну мисалы күнү түнү
күндүр түндүр уктап бир дамба курулса, бул түндө ачылып кетеби, күндү ачылып кетеби, буга эч бир адам кепилдигин алып, мен шуга кепилдик берем десе, мына биз бүтүбүз ыраазы болуп беребиз да. Бир адам кепилдигин алсын, буну эч ким кепилдик ала албайт. Эми сиздер өзүңүздөр да ойлоңуздар, мисалы бир ата бабасынын жери бар, бу жерде биз ушул жерден салт улап келип атабыз жылдан жылга. Бала чакабыз бар. Бизден кийинки муундар деле ушул сайдардын таза абада чоңойгонун ким каалабасын мисалы. Ошо май Камсыболго кайрылуусунун себеби кичине мындай алызыраак ойлонуңуздар, тура ойлонуңуздар. Биздин Ак Башаттын суун ушу жерге дамба куруп калсаңыздар, силердин жашооңуздар жакшы болуп кетпейт. Туура чечимге келиңиздер сиздерден сураныч. Анан ушу жогору жакка кайрылуусунун себеби туура чечим болуп бериңиздер сиздерден дайыр жолу суранабыз. Ак Башат айылынын тургундарынын катарында мен дагы ошо элдин катарында элдин арыз муңун жеткирейин деп ошо Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоев сизге кайрылып жатабыз. Ошол кайрылганыбыздын себеби ушул жерде курула турган дамба бизге мисалы үчүн эч кандай пайдасы жок. Биздин айылдан могу агып аткан суу эч качан ушул убакка чейин агып келген суу эч ким тозуп алган жок, эч ким иштетип эме кылып буруп эч жака өткүзбөй койгон жери жок. Бул сууну Ылдый жакка барып, мисалы үчүн могу Ылдыйда Кызыл Кечит деген жерде атайын дамба куруп же суу жагына насосный станция куруп иштетсе боло турган жер бар экен. Ошол нерсени былтыр курултайда киргизген, курултайдагы барган кишилер дагы ошол жакта айтып барышкан экен. Негедир бирок кайра эле ушу мурунку эски жанагы Сумсар сай деп эме кылынып калган дамба боюнча кайра эле ушул жерге келип биздин сайга келип эме кылышып атат. Бул дамбанын биздин сайга кереги жок. Биздин сайга азыркы учурдун талабына керектүү нерсе садик, мектеп, анан бир спорт зал, ошол нерселер керек. Анан калса ошол раза биздин айылдын келечегин оңдоп, келечегине мындай кызыктар болгон өкмөт башчы, мына өкмөттөгү иштеген адамдар, айылдын келечегин оңдогусу келген адамдар ошо сайдын мисалы үчүн элдердин огороддорун, үй-бүйлөрүн агызып кете турган болгон, сел агызып кете турган жерлер бар. Ошол жерлерге гавион тозуп, ошол жерлерди оңдоп берсин. Бизге ошол нерсе керек. Бизге могу дамбанын негизи эле дамбанын бизге кереги жок. Дамба курула турган болсо биздин айыл өтө эле коркунучтуу болуп калат. Дамбанын мисалы үчүн кичине агып аткан суу, мисалы үчүн 2 саат жамгыр жагы бурчак жаап эме кылган жамгырдагы суу айылдын көп жерин алып кетип атат. Если агер дамбаны куруп кое турган болсо, дамбанын суу агып кете турган болсо, 2 саат эмес, 1 сааттын ичинде айылды полный шыпырып алып кетип калат, эч нерсесин калтырбастан. Вот кече мына мисалы үчүн 11-июнь күнү жамгыр жааганда Сумсар эмеден бир сайдан түшкөн эле суу Сумсар менен Шакафтардын тең жарымынан көбүн уже почти көп огороддорун, столболорун агызып суу эме кылып кетти. Эгер мисалы үчүн ушул дамба курулуп кала турган болсо, эч ким мисалы үчүн кепилдик беребиз деген менен ол суу агып кетип эме кыла турган болсо, биз мынчалык болгонун күтпөгөн элек деп чыгат мисалы үчүн. Ошол кепилдик берген адамдар деле. Ошон үчүн ушул дамбанын бизге кереги жок. Ошону жакшылап, эки жакты тең жакты бардык жагын тең ойлоп, туура чечим кабыл алып беришиңиздерди суранабыз. Ак Башат айылынын жашоочусу Нарбаева Гүлсара. Мен ушул жерде көп жылдан бери жашайм. Силердин маселеңер келечектеги дамба жөнүндөгү маселе экен. Силер бул маселеге токтолбостон, бул айылдын жамгыр жааганына байланыштуу мектебибиз эски. Буга эч силер жогорку тарап көңүл бурганыңар жок. Садик жок. Дамба кургандан көрө сайдын жээктерине дамбаларды коюп, ошо силер Ажек тарапка же Шакафтар айылына дамбаны курсаңар болот. Сел маселеси жөнүндө эч көңүл бурбайсыңар. Кээ бир адамдардын үйлөрүн сел басып текшербейсиңер. Ушундай маселелерди карабастан силердин ойлонгонуңар дамбабы? Дамбанын бизге Ак Башат айылына кереги жок. Мен ошондой чечимге келдим. Элдин дагы, көпчүлүк элдер дагы дамбанын болуусун Ак Башат айылы каалабайт. Ичем десеңер, мына суу агып жатат. Каалагандай алып кеткиле. Майга дагы, Шакафтар дагы бардык жерине жетиштүү эле Ак Башаттын суусу. Керек болсо силер дайыма коруп алып кетесиңер ғой. Же жашооңарды ойлобостон суунун башына кудайчылыкты да ойлобойсуңар силер. Силер элдин тагдырын ойлогула. Бизге Ак Башат айылына дагы бир жолу айтам, кереги жок дамбанын.
Алабука районунун Айрытам айылынын тургуну Асыранкулов Абдыкар болом мен. Быйылкы курултайга барып келгенмин. Ошол жерде көйгөйлөрдүн баардыгын көтөргөнмүн. Асфалттарды, айныкча бизге керектүү нерсе ушул Сумсар суунун дамба куруу боюнча, анан Орток Белдикке суу чыгаруу боюнча ушуларды, анан кийин мына Орток Бел суу сактагычынан 8%, 20% кылып берүү деп ушуларды коскогонмун, ушуларды президентке кайрылып кеткенмин. Бирок биз айткан жерден курулбай атат. Акмашаттын башынан курабыз деп кече суу министри келип кетти. Ал жер бизге андай пайда бербейт. Бул жактан келгенде мына Папский мосттон ошо Кызыл Keçиттен тоскондо 14 булак бар. Шакаттар Сумсардын ичинде. 14 булактын суу жазын, кышын жыл 12 ай өтүп турат. Азыркы өтүп аткан суудун, азыркы келген селдин деңгээли 100 кубадан ашык 150 метр сел өттү. Өзбекстан ылдыйга 2 дамба куруп алган. Ушуну курсак биз муногу 3 айлы өкмөттү суу чет деп мен ошол жерде какшанып келгенмин. Көксерек, Көкташ, 1-май айыл өкмөттөрү суу менен камсыз болот. Себеби дегенде бул жерде 3000 гектар жер жатат суусуз. Мына кече келгенде ошол жерден кылбай Акмашаттын башынан ал жерде эч кандай пайда жок. Садыр Нуркожоевич өзүңүз бир келип көзөмөлдөп көрүп койсоңуз, же болбосо көңүл буруп койсоңуз. Ушул жердеги көйгөйлөрдү мен сизге теги жеткизе албадым. Алабука районуна келсеңиз сөзсүз барамын, жолугабыз. Биздин айылга дагы алиге Зардалыга деле барып келдиңиз, Айрытам айылына деле бир келип кетсеңиз, эч көйгөйдүн бардыгын көрүп кетет экенсиз. Биз ыраазы элек ошого. Көрүңүз, мына какырап жаткан чөл бул жери. Жаштардын баары шаарга кетип калды. Азыр 20 үй бүлө, мисалы 20 үй бүлө суудун айынан көчүп кетти. Кече министр ага кулак да салбады. Себеби дегенде 20 үй бүлөнүн үйүн ким алат? Азыр бир убагында депутат болуп турганыңызда Баттенди сактап калайлык дегенсиз. Эми кезек кеп калды, Айрытам айылын сактап калбасак, бул жерде эл акырындык менен көчүп кете берет суу жоктуктан. Талкаланып жок болот, ушул жерде 150 эле адам калат, ал дагы застава. Ошон үчүн азыр аракет кылышыбыз керек. Бизге жогору жактан эч кандай пайда жок. Билбейм, эмнеге булар бул жерди тоспой атат. Бардыгын видеодо бергенмин. Бакыт Төрөбаев макул болгон. Улам кадр алмашкан сайын болбой атат. Бизге ошо Бакыт Төрөбаевдин өзү жакшы эле ушул жерди курабыз деп эме кылып убада берген эле. Мына эми кечегиде дагы ошол жакка жылдырды. Бул бизге бул жерден тоссок, Кызыл Keçиттен тоссок, Папский мосттун астынан 100% мамлекет пайда көрөт. Эгерде жогору жактан тосса билбейм, ал жактан андай деле пайдасы жок. Өзүңүз көзөмөлгө албасаңыз болбойт. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздин Алабука районуна 6 жылда бир марта келип койсоңуз, бардык көйгөйдү угуп койсоңуз, биздин эл чыдамсыздык менен сизди күтүп атат. Биз сиз депутат болгондон баштап мен ошо сизди колдоп келгенмин. Ошон үчүн ушул айылга бир келип кетсеңиз, өзүңүз сизге кириш өтө кыйын. Биякта бирөө дагы киргизбейт. Эч кандай бул жерде көйгөйлөр жеткизбейт. Мына кечеги эмени дагы мына көрдүңүз, көрөсүз, Кудай буйрса, министр деле мындай эле кетти. Бизге суу өтө мөрөктүн суусундай керек. Эл кетсе мамлекет зыянга тартат. Эл 1 миллиондон зыян тарса 1 миллион доллардан, мамлекет миллиардтап зыян тартат. Чек араны төлкө эл менен кошуп сактап калабыз. Ошого чоң көңүл буруп бир келгениңизде өзүңүз көзүңүз менен көзөмөлдөп көрүп кетсеңиз, эл баары ыраазы болот эле. Ну, кисметти чыгабыз. Şu su bekar ketip atады, жалко. Но она только булактын суун ичет. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мунушул жер элге мунушул жер макул келет. Эч кандай зыяны жок. Мына жаткан талаа ушул жак. Бул түптү деле Өзбекстан кошуну мамлекетке өтүп кетет бул суу. Ошон үчүн ушул жерге Акмашат элине да зыян эмес, Айрытамга да зыян эмес.
пайдасы болса болот, бирок Өзбекстан Республикасы менен бул суу азыр олорго да керек эмес. Себеби олордун 2 дамбасы толуп бүттү. Ушул жер коопсуз, жакшы. Акмашатта тозобуз деп Акмашаттын элин кыйнап атат. Бу жерде Акмашаттын эли төлкө мал менен тиричилик кылат. Жайыт жоголот. Дамба о жерге курулса билбейм эми ал жакта. Мунун ушул жердин немеге каршы чыкканын мен түшүнбөймүн. Кызматтагылар, урматтуу Садыр Нуркожоевич, өзүңүз келип көзөмөлдөп бир көрсөңүз анан көрөт элес көзүңүз менен. Бүтүн ушул жерде каршы болуп атат. Бул жерге эмнеге каршы экенин мен дагы түшүнбөймүн. Ушул жерден чыгарсак майдын эли гүлдөйт. Эң жакшы жер 3 айыл өкмөтү суу ичет ушул жерден. 3 айыл өкмөттүкү 3700 гектар суу жер суусуз жатат азыр ушул жерде. Ошон үчүн ушуну өз көзөмөлүңүзгө алсаңыз, суу министрлигиндегилер дагы кече келип көрсөттүм аларга дагы, бирок алар дагы ошол жогору жакка дейт. Ал жага биз бул сууду постоянно тозуп отурбайбыз. Коңшу мамлекет эгерде жардам берсе, коңшу мамлекетке постоянно өтүп турат да бул. Муну токтотуп тура албайбыз. Ошон үчүн туура түшүнүңүздөр, мен ушуга түшүнбөйм эмнеге каршы болуп атканына. Бийликтегилердин баары эле келип каршы боло берет. Элдин талабы ушул жер. Өзүңүз көзөмөлүңүзгө алыңыз. Эгер аксакал бул жерге дамбаны куруп, сиз айткан Акмашаттын эли айткан дамбаны ошол жерге кура турган болсоңуздар, бул жактан Көксеректин дагы жери бар дамда. Көксерек, Көкташтын жери дагы ушул майдын жеринен берген. Ооба, майдын эли дагы. 3 айыл өкмөт суу ичет ушул жерден. Азыр Дыйканчылык кылса болот. ой, азыр ошол 2 айыл өкмөт Көксерек менен Көкташтын эмези суу жок жатат да. Үлүш жерин суу жок. 3000 гектар жер суулуу болот ошондо. Бул жер эми ошо талапка жооп бергендей эме экен да. Ооба. Коопсуз экен. Ачылып кете турган болсо да. Ачылып кетти. Дамба Өзбекстандын дамбасына барат. Эгер Акмашаттын башына кура турган болсо, Ал жерде ачылып кетсе кооптуу болот. туура. Анан кийин мен ошо курултайда барып айтканмын, бул жерде айтканмын. Ал жерде миңдеген элдер жашайт Акмашатта, болбойт. Эл тиричилиги мал менен жайыт жоголот. Элдин коопсуздугу мына жерде эч кандай коопсуздук жок. Садыр Нуркожоевич бир ушул Алапкага келгенде вертолет менен болсо да келип көрүп кетсеңиз жакшы болот эле. Өтө жакшы болот эле. Мына ушул жаткан талап, ошол жерден сууду чыгарып берсек, чыгарып алсак жакшы болот эле. Алапкага Камчыбек Ташиевди да келтире албадык. Президентибизди да келтире албай атабыз. Башкалар келип атат. Жөн эле келип кетип атат, а? Туура. Жөн эле келип кетип атат. Кеткенде жакшы болот эле. Президент өзү келип кеткенде ушул жерди көрөт эле, өзүңүз көзүңүз менен көрөт элесиз. Же сизге киргизбейт. Элдин талабы аткарылбай атат. Бир гана Нышанов Жайлообек келип ушул жерди көрүп, ошол эмеде ак үйдө көтөргөн депутат 30 жылдан бери бир да депутат көтөрбөгөндү көтөрдү. Ушул жамгырда, борондо келип көргөн, макул келген элдин талабын аткарды ошол Нышанов Жайлообек. Бирок башка эч ким бул кече мына министрлигиңиз келди, зам министр. Көрдү да кетти, бирок биз жогорудан курабыз деп. Ал жакка канча расход кылган менен мамлекеттин акчасы суу болуп агып кетип атат. Бул жерде пайдасы бар. Бул жерден курсак элге 1-май элине 3 айыл өкмөтүнө суу чыгат. Пайдалуу жерге акча коротуш керек. Билбейм, бул жерге эмне каршы боло берет. Болгону мына Акташ эрип кетет. Бала эризе дагы Өзбекстан ичип атат го. Биз ошо уранды ичип атабызбы ушуну? Бизге элдин талабы ушул жерден уран болсо ham суу болсун деп талап коюп атат. Бир гана сизге калды кайрылбагыбыз. Башкасы сизге жеткизбейт дагы булар. Көрүп, билип өзүңүз бир чечимге келип бизге ушуну ушул жерге жардам берсеңиз жакшы болот эле. Ушул жерге курулушуна чечим. Ооба, ушул жерге курулушуна чечим кылып берсеңиз өтө Айыртам эли, Акмашат эли, Ынтымак айылынын Көксерек, Көкташ эли бардыгы бирден ыраазы болуп дуба кылат эле.